Өзүңүздү тааныштырып кетесизби эже? Мен Тажибаева Фазлет, Баткен областынын экс-акыйкатчы өкүлү болуп эсептелем. Пенсионер, мугалим мен, заслуженная учительница. Бүгүнкү акцияга? Бүгүнкү акцияга бирөөлөрдөн көрүп эле келип калдым мен. Муну мен көргөмүн телевизордон, абдан наразымын. Өткөндө эле 8 март күнү чыкканда 40 чоролор буларды урду, сабады, ажап кылды. Туппа туура кылат, эркек болгондон кийин аялдарды башкарыш керек. Кайсы укукту сурап келди булар? Кимдин укугу дебеленди? Эч кимдин укугу дебеленген жок. Дебеленген болсо укук коргоочуларга барып кайрылыш керек. Бул жерде митинг кылып, бири-бирине бузук кылып, бул деген кыргыздын менталитетине туура келбейт. Эркекке эркек тийиш керек, катынга катын тийиш керек. Бул эмне жомокто да жок нерсе, айбанда да жок нерсе. Булар ушу батыштын жаман эмелерини бизге алып келип атат. Батышта да жок андай нерсе чыгарбайт көчөгө. Биздикилер демократия деп мына милициялар учпай эле турат. Демократия. Булардын манкасын агыш керек, ар бирин учетка алыш керек. Эмне бузукулук кылып атат? Кыргыз элинин менталитетиге бул туура келбейт. Биз адамдарга каада салтты үйрөтүшүбүз керек. Кичүүлөр чоңду сыйлаганды, ата-энени сыйлаганды, боорукерликке тарбиялашыбыз керек. Мен как мугалим катары айтып атам бул нерсеничи. Бул таптакыр жаман нерсе, бул таптакыр жаман нерсе калып барат. Мен өзүмдүн неберелерим үчүн переживать этемин. Ушуга окшогон акмактык көрүп, мына силер неберем кошулуп кетпесин деп корком мен ошолоргочу. Айбандарга кошулуп кетпесе экен дейм. Жамандын жарасы тез жугат. Жаман нерсе адамдарга тез таасир этет. Жакшы нерсе аз таасир этет. Ошон үчүн өтө бул жерде кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Мен карап отуруп өткөндө да мына музейде болуп атканда мен таң калдым. Роза Отунбаеваны биз Кыргыздан чыккан биринчи лидер аял деп билет элек. Нөл кылган иши. Вообще Кыргызстандан чыгып кетиш керек мындай бузукулукту алып келген адам. Жалаңаш кызды кантип алып чыкты? Кыргыздар эч качан эч жерин күйөөсүнө да көрсөткөн эмес. Не только көчөдө кантип азыр жалаңаш кыздар кетип атса, бул эмне деген шерменделик? Биз айбанбызбы? Кийимди Кудайым бизге эмнеге берген? Ошон үчүн берген. Канчалык адамгерчилик адамдын кийими менен өлчүнөт, баскан турганы менен өлчүнөт. Кыздардын бүтүндөй тартибин бузуп атат мына окшогон маңкалар деп айтам мен. Ушулардын маңкалар булар. Кыргыздар эмес. Кыргыздан чыкпайт мындай нерсе. Мен ушундай ойлойм. Ушулардын ата-энелери эмне үчүн балдарын көрбөйт? Эмне үчүн сурабайт? Балам кайда жүрөсүң? Булар балким студенттер. Балким көчөдө калып бир кызматтарды аткарып жүргөндүр. Эмне себептен сурабайт? Ата-эне, кызым, балам, каякта жүрөсүң? Эмне кылып атасың? Кимдерге кошулуп кеттиң деп эмне себептен ушуларды сурабайт? Ушуларга уялбайт. Ата-энеси көрдү да ушуларды балдардычы. Кайыпта турган эмне себептен сен ошол жерде туруп калдың деп сураш керек болчу. Биз бири-бирибизди